Өлкө эгемендик алгандан бери салык тармагында 3-чү ирет салык кодекс ишке кирди. Анын максатын бийлик системанын туруктуулугун камсыздоо, ишкерлерге бирдей шарт түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу экенин жарыялаган. Андан бери өлкөдө бул жаатта масштабтуу түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Бул апта башында президент өзү баш болуп, Дордой базар комплексине жана Ош базарына барды. Андагы соодагерлер менен жүзмө-жүз жолугушуп, ККМдин негизги максатын түшүндүрүп да берди. Калган учурда күнүмдүк эле жашоого иштейм, чындап келгенде. Ушундай. Бир жылда канча товар аласыз? 8 миллионго жетеби, жетпейби? Жок, жетпейт. Жетпейт, да? Жетпейт. Айыммен розница. Азыр сатасыз, ошо розница сатасыз. Сиз неге каршысыз ККМ колдонгонго? 8 миллионго жетпесе. 8 миллионго жетпесе, сиз азыр канча патентке акча төлөйсүз? Патентке 1200 дөлө. Сиз төлөбөй сатасыз да. Сизге биз мүмкүнчүлүк берип атпайбызбы? 8 миллионго товарыңыз жетпесе деп атабыз. Az 8 миллионду биз дагы 15 миллионго көтөрөйүн деп атабыз. Ошого чейин товар оборотуңуз жетпесе, сиз бир тыйын төлөбөйсүз. Патент да албайсыз, бекер сатасыз. Хорошо. Ай эмнеге каршысыз? Мен ошону түшүнгөн жок элем чын. Мына көрдүңүзбү мына? 3 ил отчет боюнча. Калгандар бар унутабыз. Налог продаж унутабыз. Налог на прибыль боюнча унутабыз. Жаңы салык кодексиндеги өзгөртүүлөрдү түшүндүрүү иштери адистер тарабынан өлкөнүн бардык аймагында жүрүүдө. Бул жааттагы саамалык ишкерлердин башын бириктирген Жия бизнес ассоциациясында өттү. Мында салык отчетторун туура түзүү, айыпка жыгылып калбоо үчүн туура эсептөө багыттары камтылып, суроо жооп менен коштолду. ККМди кантип колдонуу жагы практика жүзүндө жеринде көрсөтүлдү. Готово басабыз. Вот QR-код. Если немени уласаңыздар кийин чекөө принтерде, готов басканда эле өзү автоматически чыга берет. Чындыгында ар бир ишкер үчүн салык кодексине кирген өзгөртүүлөр анын ишмердүүлүгүндө дагы бир өзгөртүүлөрдү талап кылат. Анын үстүнө салык кодексине кирген өзгөртүүлөр салык төлөөчүлөрдүн кээ бир категориялары үчүн сөзсүз түрдө бир буга чейин пайдаланбаган, колдонбогон жаңы нерсени пайдаланууга милдеттендирип койду. Мисалы үчүн ККМ деп атпайбызбы? Бул өзгөртүүлөрдүн жалпы максаты негизи жакшы. Экономикабыздын азыркы учурда көрүнбөй аткан көмүскөдөгү болгон бөлүгүн ачыкка чыгаруу, мамлекеттин бюджетин толуктоо. Бирок бул өзгөртүүлөрдү мындай жалпак менен айтканда сиңириш үчүн бир аз убакыт керек болуп атат. 92 3 сом. Ол макчы эң чекедеги. Ушул тапта Жалал-Абад шаарында жалпы 1100дөн ашуун субъект көзөмөл кассалык аппарат колдонууда. Адистердин айтымында бул көрсөткүч 4000ден ашышы керек. Кыргызстанда ККМдин эки түрү киргизилген. Биринчиси айрым дүкөндөрдөн көрүп жүргөн кадимки көзөмөл кассалык аппарат. Экинчи түрү программалык көзөмөлдөгү кассалык аппарат. Түшүндүрүү иштеринен соң буга чейин кооптонгон ишкерлер дал ушул программалык кассалык чекти колдоно баштаптыр. Основное изменение единый налог болду. Ошо боюнча көп суроолор болуп атат. Кимде освобождение бар, порог кандай освобождение, ошо түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө единый налогто освобождение жеке жактарга гана болот. 8 миллионго чейин обороту акыркы 12 айда 8 миллионго чейин обороту жетпегендер 8 миллионго алар освобождение алды. Быйыл 22-жылы 0%. Ал эми калаадагы Багери кондитердик фирмасынын жамааты үчүн ККМ колдонуу чоң жаңылык деле эмес. Аларга тиешелүү 7 дүкөн болсо, анын баарында тең кассалык аппарат орнотулган. Соода кылгандар төлөмүн тастыктаган кассалык чекти алуу менен ошол эле учурда ишкерлер да өлкө өнүгүүсүнө өз салымдарын кошуп жатышат. Фирма жетекчисинин айтымында бул аппарат ишкердүүлүккө тең салмактуулукту алып келет. Негизи эле бул контролдуу кассовый машина ККМ. Бул деген ар бир кылган сооданы контролдоп туруу да, мындайча айтканда. Негизи бул өзү ар бир ишкер үчүн пайдалуу нерсе, себеби канча сатылганды ишкер өзү билет. Азыркы салык кодекстин эң жакшы жери бул мына бирөө көп соода кылат, бирөө аз соода кылат, бирок бардыгыбыз тең эле салык төлөйт элек да. Азыркы күндө кассовый аппарат менен иштегенде ким канча соода кылса, ошонусуна жараша салык төлөйт. Бул аябай туура деп көрөм да менчи мына.
Жаңы салык кодексине ылайык соода сатык, кызмат көрсөтүүдөгү бардык субъектилер эсептешүүдө милдеттүү түрдө кассалык аппарат колдонушу зарыл. Муну менен салык кызматы ишкердин жүгүртүүдөгү толук суммасын көрө алат. Тагыраагы салыкты жашырып калуу мүмкүндүгү азаят. Мындан улам салыкчылар жарандарды товар сатып алууда же кызмат көрсөтүүлөрдү колдонууда кассалык чекти талап кылууга чакырып жатат. Кассалык чек бул сатып алуу жана сатуу фактысын ырастоочу фискалдык документ. Бирок кардарларга слип чек, эквайринг чек сыяктуу чектин башка дагы түрлөрү берилет. Анда да кыскача маалыматтар берилгени менен ал кассалык чек болуп саналбайт. Кассовый чекти сураганда QR коду бар. Кассовый чек болуп эсептелет. QR коду барды талап кылыңыздар. Бул кассовый чек эмес. Кыргызстанда көмүскө экономика аябай гүлдөгөнү айтылып келет. Аны кыскартуунун бир жолу бизнес чөйрөнү фискалдаштыруу болгон ККМди жапырт колдонуу. Буга эл да каршы эмес. Өзүнүн көмүскөдөгү акчасын мамлекетке төккүсү келбеген айрымдар гана саясат жасап жатат дешет. Салык саясатын адекваттуу жол менен алып баруу учурдун талабы болгондуктан ал үчүн жалпы эл жардам берүүсү керек. Негизи кассалык аппарат бул учурдун эң маанилүү талаптарынын бири да. Кыргызстандагы көмүскө экономика абдан гүлдөп кеткен. Көмүскө экономика кандайдыр бир 1000 киши дейбизби, 2000 киши дейбизби, мындай саналуу сандагы адамдарды байытканы менен мамлекеттин бюджетине таптакыр эле эч нерсе түшүрбөйт да. Ошондой кылып баарыбыз чек талап кылууга акыбыз бар. Себеби биз мамлекетке аны менен жардам кылып атабыз. Ошол эле чекти талап кылсак, соодагерлер дагы аргасыз берүүгө милдеттүү болот да. Биз өзүбүздүн жашообузга, өзүбүздүн салык системабызга өзүбүз каршы болуп атпайлыбы? Ой, мейли ала беребиз. Кеттим, акчасын төлөп коюп кетип калабыз. Жок, андай бул мамлекетке болгон эң чоң чыккынчылык деп эсептейм. Жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейинки чакан ишканалар салыктан бошотулат. Алар ККМди колдонуу керек. Кассалык аппаратты колдонбогон ишкерлерге ишкердиктин түрүнө карап 20 000 сомго чейин айыппул каралган. Өткөн айда Кыргызстанда жалпы 32 000ден ашуун кассалык аппарат колдонулуп жатканы айтылган. Алардын 8 000дейи акыркы айда кошулган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Атайын жумалык үчүн.